Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чак Түш Маданий программасы назарыңыздарда. Биз ар шаршембинин ушул күнүндө, ушул саатында дайыма ушул манасчылар боюнча, залкар инсандар боюнча, деги эле жаш манасчы болобу баардык ушул манасчыларды студиябызга чакырып, манас айттырып, илимий кызматкерлердин изилдегендери жөнүндө сөз кылып, сиздерге жеткиргенге аракет кылып келебиз. Бүгүн дагы ушул биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил Адабияты институтунун Манас фольклор акындар чыгармачылыгы бөлүмүнүн илимий кызматкери Акынбек Бекболотов келип отурат. Саламатсызбы, Бекболот мырза? Ошондой эле жаш манасчылар Эрмек Нурдин уулу жана Куштарбек Нурлановдор келип отурат. Биздин студиябызга алгач куш келипсиздер демекчибиз. Бүгүнкү маанай кандай? Бүгүн эми ушул темабыздагы Ыбырайым Абдрахманов жөнүндө, а кишинин кыргыз элине кошкон айрыкча Манас эпосуна, Манас дүйнөсүнө кошкон салымы өтө зор. Бул кишини биз сөзсүз манасчыларды айтканда бул кишини кошуп айтпасак болбой калат болуш керек. Себеби бул киши ошол атактуу залкар манасчыларыбыз Саякбай аталарыбызды артынан түшүп, а кишини эч ким сен түш деп милдет да кылган эмес. А киши өзү ушул түшүп канча деген сөздү, канча деген байлыкты бизге калтырып кеткен. Андыктан Акынбек мырза, биз адегенде биринчи ушул Ыбырайым Абдрахманов жөнүндө биздин ушу телекөрөрмандарга, деги эле бүтүндөй кыргыз элине, ошол эле Манасты сүйүүчүлөргө, Манас эпосун көңүлүнөн, дилинен кетирбей, дайыма Манас деп жүргөндөргө биз ушул Ыбырайым Абдрахманов тууралуу маалымат берели. Адегенде кайсыл жеринен ушул атабыз жөнүндө бир өзүнүн өмүр баяны жөнүндө айта кетсек. Эми Ыбырайым Абдрахмановго келгенде албетте бул 1880 жылы ушул азыркы Жети өгүз өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген экен да. Анан бул киши баягы алгачкы агартуулардын бири деп айтылып калган себеби мына ошондо бул орто дыйкандын үй бүлөсүндө ошо киши бул Абдрахман атасы бул уста киши болгон, мергенчи киши болгон. Ошол эле учурда бул кишинин колунан көрүтөлгөн устадан сырткары комузду укмуш эрткен киши болгон, акын киши болгон экен да. Мына ушундан атадан балага өтөт эмеспи? Анан бул киши 7 жашында ошо айылдык молдодон окуган экен да. Биринчи кат сабаты ошондон жоюлуп, андан кийин кайра ушу Прижевальскийде 7 жылдык дагы татар мектебин окуган экен. Мына ошону бүткөндөн кийин эле ошол жерге эле кайра мугалим болуп 2 жылча иштеп калат экен да бул киши. Анан 2 жылча иштеп калат экен дагы, анан 16-жылдарда бул кайра Ат Башыга жөнөп калат. Ат Башыга барып, ал жакта мугалимдикти улантып, баягы ошол жакта иштедим деп, ошол кол жазмага тыштап кеткен өзүнүн кол жазмасында 60-жылдары берип кеткен экен. Ошондо өмүр баяны жөнүндө ушинтип жазган экен да. Эми Абдрахманов жөнүндө, өмүрү жөнүндө, жеңил чыгармачылыгы жөнүндө айта берсек бүтпөйт да. Анан эми мунун ар бир адамдын ошол убакта акындардын, манасчылардын лакап аты болот эмеспи? Эми мунун лакап аты Акмолдо болгон экен да. Эми анын баягы Акмолдо деген өзү аябай сулуу, ушундай келбеттүү жигит болгон экен жаш кезинде. Молдо киши анан ак болсо, Анан аны баарыңыздар эле билесиздер да, ал убакта катты тааныган, сабаты жоюлган кишини молдо дей беришкен да. Ошондон Акмолдо деп. Эми бул негизинен Ыбырайым Абдрахмановдун эң чоң эмгеги деп ушул уникалдуу 2 вариантты ушу кыргыз элине жазып калгандыгы да. Ушу кыргыз элине жеткиргендиги. Бул киши ошол өзүнүн доорунун, өзүнүн заманынын эң билимдүү кишилеринен болгон. Баягы Айтматовдун чыгармасындагы биринчи мугалим деп атпайбы, мына ошол биринчи мугалимдердин бири бул киши болгон да. Эми башынан бул киши ошол 22-жылдан баштап Манасты жазууга, Орозбактын вариантын жазууга киришип калган да. Мына ошондо айтып атпайбы,
ким Жаки Таштемиров. Жаки Таштемиров, анан дагы арасындагы кол жазманы айтып отурганда, жазып отурганда ошо Ибрайым Абдурахманов болгон. Анан жазып отурушуп анан ошондо айтып атат да, Кайым Мифтахов агайыбызчы. Кол жазманы жаза келгенде дейт, 4 киши жазып отурабыз дейт, жанагы аны жазууда батнус деп берилген. Кадимки ошо астына мындай жумшак бир нерсе коюп алып анан жазып атканда баягы кол жазманы кайра тиги Кайым Мифтахов агайыбыз текшере келсе, эң эле сулуу, анан ошол Орозбаковдун ошол өзүнүн баягы айтуусуна жетишип жазган бир эле Ибрайым Абдурахманов экен дейт. Ушундай баягы түшүнүктүү дагы бул, анын үстүндө баягы акындык чеберчилиги да бар да. Акында болгондон киши. Акында болгон ал киши анткени Манасты жараткан адам сөзсүз мындай импровизаторлук жагы, жаратуучу жагы күчтүү болгон да. Анан ошо анткени бул киши 7 жашынан баштап эле ошол молдодон окуп баштаганда буларга айылдарга ар кандай манасчылар келген. Күндөп түндөп айтканда ошо элдин баары өзгөчө баягы өзүнүн жаштык урагындагылары, өзүнүн улуулар, байкелери кетип калган учурда бул ошону таң атпай укчу экен да манасчылар. Анан ошолордон укканын жаттап алып, эсине тутуп калып, анан кийин ошону эл арасына дагы айтып бергенге аракет кылчу экен да. Мына ошондо дагы ошонун баардыгы, ошо шыктыгынын баардыгы келип анан жанагындай өзүнүн талантынын баары ошол жазууда ошонун баары байкалып атат да. Анан ошондон кийин Орозбаковдун артынан түшкөнгө ошол Кайым Мифтахов агайыбыз анан сунуштаган экен да. Ошондо бул киши эч кандай акы талап кылбай эле Орозбаковдун артынан 4 жыл ээрчип жүрүп анан ошол Орозбаковдун кол жазмасын түшүрүп калган киши да бул. Эч кимден акы сурабай туруп. Азыр биз ошентсе барбайт эч ким. Эч ким барбайт да. Эң чоң эмгеги ошол акы төлөбөй туруп, анан кийин ушундай бир чоң биздин уникалдуу вариантты алып калган кишилердин бири. Мынакей, ушундай деги эле азыр андай жок нерсе десек болот. Бирок мынакей азыр деле айлыктын аздыгына карабай сиздер мына илимий кызматкерлер ошол жерде эмгектенип атасыздар. Ыбрайым ата дагы кыргызга ошол Манаска өтө билинбегени менен чоң салым кошуп атат, ак албай. Андан кийин деле бул эми көз өтүп кетсе деле калем акы деле кийин деле берилген эмес болуш керек, төлөнгөн эмес болуш керек. Бирок ошентсе дагы мына аты азыр бизге чейин угулуп, кыргыз сатпай журтуна ушул манасчылар менен катар эле айтылат, ошолор менен катар эле деңгээлде турат десек жаңылышпайт болушубуз керек. Эми бул жерде мына жаш манасчылар келип олтурат, Эрмек менен Куштарбек. Булар дагы келечекте ушул Сагынбай, Саякбай аталарындай манасчы болсок экен деген тилек менен баштаганы турат. Мен эми Куштарбектен сурагым келип отурат. Мына жаш манасчыдан баштайын. Куштарбек, канчанчы класста окуйсуң? 6-класста окуйм. 6-класста окуйсуң. Кайсы мектепте? 82-мектепте. Азамат, негизинен ушул манасчылыкка кандай болуп кызыгып калдың? Мен өзүм ырчылыкка, манасчылыкка жакшы өзүмдүн кызыкчылыгым бар болчу. 4-класстан биздин өзүмдүн агайым Тезекбаев Кубанычбек ким Манаска кружогуна катышат деп келген. Ошондо мен катышам деп кол көтөрүп, ошондо ошол жака барып анан ошондо 8 беттүү манас берген. Ушуну ким биринчи жаттаса ошол байке алат деп. Ошондо мен Манаска кызыгып кетип жаттап биринчи байгеге жетип биринчи орунду алгам. Ошондон бери манас айта баштагам. Ал кружок кайсы жакта? Мектебиңерде элеби? Мектебибизде. Ким берген кружок Манас боюнча? Манас боюнча Тезекбаев Кубанычбек деген агайым берет. Ал эми азыр мындай азыркы белгилүү болуп калган манасчыларды тааныйсыңбы? Ооба. Дөөлөт Сыдыков, дагы Нурбек агайыбыз бар. Жана башка көптөгөн манас. Ушулардан дагы кандай жолугуп учурашып, мындай талим тарбиясын сабагын алып атасыңбы? Ооба, алып атам. Азамат жакшы. Негизи эле келечекте ушу манасчы болсоң, ырчылдап атат, ырдайсыңбы? Ырдайм дагы. Көбүнчө мен ыр жакта акынмын да болгум келет. Акын, ырчы, манасчы. Комуз чертесиңби?
комуз ушул комузду үйрөнөйүн деп аракет кылып атам. Азамат анда. Ермек мырза, сен кандай болуп баштадың? Арбаңыздар Уйткулуу Кыргыз журтчулугу. Мен 1-класс кезимде, 7 жаш кезимде айылдан тайнем, таятамдын манас китептерин алып келип мага окутуп, Эрмек балам ушунду окусаң жакшы адам болуп чыгасың дегенден анан ошондо окуп, манаска кызыгуум артып, телевизорлордон өзүмдүн агайларымды көрүп, болочокто агайларымды көрүп, ошолордон мындай бир кандайдыр бир үлгү алып, анан манас айтып жүрдүм. Манас айтып жүрүп, ошо мектептин атынан чыгып жүрүп, анан мектептин атынан областтык, райондук жерлерге чыгып жүрүп, анан ошентип агайларым менен жолугуп калдым. Агайларым Кайсы мектепте? 93-мектеп. Азыр 9-классмын. 9-класста окуйсуң, 93 мектеп. Азыр 9-класс болдум. Бишкек шаарынын кайсы жагынан? Арча-Бешик. Арча-Бештин. Мына азыр Арча-Бешти атын айтпаса, 93 деп койсо каякта экенин билбейбиз. Ошон үчүн сен өзүңдүн окуган мектебиңдин сыймыгысың. Ошондуктан мен Арча-Бешиктеги баланча агайларың айтып койсоң болот. Сыймыктанышат ошо силер менен. Менин ушу агайларым эрişип кетти. Алда манас чоң агайларым эрişип кетти. Алардын бири Нурбек Талантбеков, өзүмдүн агайым. Андан тышкарыда менин Дөөлөт Сыдыков агайларыбыз, ошолор менен табакташ болуп калдык. Жанында жүрүп уста шакырт болуп калдык. Билбегениңди билип ошентип калдык да. Мына силерден азыр жакшы, Кудайга шүгүр, шаарда комуз кармаган, манас айткан, дастан айткан, акындыкка кызыккан, ырчылыкка кызыккандар мурдагыдан азыр көбөйө баштады да. Кудайдын кулагы сүйүнсүн десек болот да, жакшы. Анан мына экөөңөргө тең эле суроо, силер менен окуган балдар, чоң окуган классташтарыңар кызыгып, силер ушу манас айтып атасыңар, биз дагы бир көрөлүчү деп мындай кызыгышабы же алар телефондон гана окушпойбу? Жок, азыр мурун манаска кызыккандар өтө эле аз болчу. Азыркы тапта Кудайга шүгүр көп болуп калды. Артыбызда кичинекей балдардан бери айтып атат, Кудайга шүгүр, 5 жаштан 3 жашка чейин балдар айтып атат. Мектепте. Садикте дагы. Сен өзүңдүн окуган мектебиң Мен өзүм мектебимде азыр кызыккандар жок. Мен өзүм кызыктырып, өзүмөн күчү үнүлөрүмдү тартып атам манас дүйнөсүнө. Өзүңдүн окуганчы, чоң окуган классташтарың кандай? Классташтарыман жок, кызыккандар жок. Сендечи Ыштырбек? Мен дагы Эрмек байкеде болуп, кичүү инилеримди манаска чакырып атам. Ушундай манас айткыла деп чакырып атам. Өзүмдүн классташтарым дагы айтып атам. Ушул Тезекбаев Кубанычбек агайым биринчи мени чакырган. Азыр мен да балдарды чакырып, өзүмдүн классташтарымдан 2 бала, 3 бала манас айтышат. Мына азаматсың, сен тартып атасың, ошолорду тартып атасың. Анткени көпчүлүк азчылыкты тартып агым кирип кетиши мүмкүн да. Силер бери манаска тартып атасыңар, силер деле оюнга кызыгып турган мезгилиңер. Келин ону көр, телефондон тигини көр деп силерди кошо тартып ээрчитип кетиши. Жүр, тияка ойнойбуз. Муну көрбөйсүңбү? Манас эмне кыласың деген деле жолдошторуңар бар да. Замандар көп. Андай жүр досум, тияка ойнойбуз, бияка ойнойбуз досум. Жүр андан көрөк түнкү клубка барабыз дегендер көп. Бирок анын баарын алаксыбай, андан көрөк түнчүндө эмне кыласың антип клубка барып, андан көрөк жакшылап уктап, эртең менен эс алып, эртең менен жакшылап китеп окусаң, ошо эртең мененки мээге жакшы китептин эмеси кирет да, мындай сөздөр жакшы кирет да. Азамат, мына сендей жигиттер, силердей жигиттер көп болсун, ошентип окуп, китеп окуганга не жетсин. Бул китеп акыл эсти өстүрө турган эң бирден бир ушул китеп экен. Андыктан мына Ыбрайым атабыз дагы бекеринен жазып калтырган эмес. Ушул бизге, силерге, кийинки муунга чоң мынакей казына байлыкты калтырып кетип атат. Туура айтасыз. Ыбрайым атабыз болбосо биз Сагынбай Саякбай атабыздын китебин окуйт белек, коют белек. Бир Кудай өзү билет. Анда Эрмек, сенден баштайлы, манастын кайсыл жеринен айтып бересиң. Манас айтып бир элибиздин дагы бир эргитип алалы, дем кош. Манас атабыздын туула элегиндеги бабаларын айтып берейин. Айтайын бадыр манасты, анын арбактары колдосо, айтканым жалган болбосо, жарымы төгүн жарымы чын, жарандардын күнү үчүн
көбі төгін көп үшін анан көпчүлүктүн көлү үчүн андан бери карата нечен жыл өттү азары түмөн мал өттү пилге минген шер өттү билеги күчтүң эр өттүң эмиң унутулбай эстелип анан мана сөңдү ким өттүң эй менеттен күчтүү дарман жок мезгилден күчтүү балбан жок бар дүнөнүн байлыгын батырып алчу амбара жок байбагым манак болсо да байлыкка тойгон байлары жок дүнөнүн болуп түркүгү тирүүлөй эч калган жок өксүксүз пенде жашабайт алдаң өлбөгөн жандаң арман жок андыктан ойлой бербей бул күндү өзүңдүн кара жаныңды өлкөң үчүн эл үчүн анан ойлоп жүргүн камыңдың жанагай кара кан өлбө деп булуңдөнгөн кордукту бендесине бербе деп калаяктын барылап карып калган чалылап эртең тартып алат деп ойнос бүрүм кызылап молто менен алоке арага мыктап алыптыр азапка бекем салыптыр алы жок алсыз кыргызга тутунгун асы салыптыр түгөнүп кеткен ал чочкоң эми такыр жыйнап алыптыр каны жок канга бел калып кара кандын катыны кара кийип тулгалып кара кандын өзүнө казына толгон булгалып бул кара кан өлгөндө бордоктоп баары жашкалып ошо кара кандыны 8 ул кеси жылкы кезегиз мунердиге журтка эң тегиз калаяктын барысы жетим балдары чоңойсо мунун бир пайдасы тиер деп тилек кылып жүрүүчү атасы каракка кан эле кара кандыны 8 ул бар эле аман жүрүп чоңойсоң эмиң ажыратып кыргыздана турган бал эле балдар нерени жакы булкан кыр жагынан чалдырып казына менен калың эл дүйнөсүн талап алыптыр мун менен ал балдар талада боздоп калыптыр балдар эжиндарды бир болуп кичиңер улу менен тең болуп балдар эрбей атка мингенде абаң балта барыптыр ак балта жайын сурасаң дойгуттун муктуган экен ордолу журттун ойгут ал экен каңалдырып эмиң алдасып калган чак экен адырда түмөн көп жылкы ак өлө турган алоке ак балтаң өңдүү каныңдын төбөсүнөн басыптыр дүнүйесин чачыптыр кирип кетени көр таппай корголорго жер таппай акылдан чындап шашыптыр төрүнүн улуң экен деп анан жакыпты көздөй качыптыр жана кара кандын 8 ул бириктешип көрсөм деп өлсө биргең өлсөм деп чалгынды бирге чалсам деп чапаңдан жылкың алсам деп тик туруп алым биргенче тиктешип жүрүп өлсөм деп кара калмак банжуга кагышып жүрүп өлсөм деп кайран балта кантесиң коюу болду королош абаң балта көк жалдын ашы болду жоролош балам жакып кебим док алоке менин элимде чыгарып иди жеримде сот менин демимде сындырып иди белимди тыйып алды жылкымдын эмити белеге ачты уйкумду калкыма кара калмак догуна түбүнө түрлө жеткени түгөнгөн ойгут журтумду эми түк койбой кырып кеткен балбандарын байлады ириндерин барысын түк койбой кырап жайлады чалын барын сабады кыздарын барын талады карын төгүп камады карны ачыдойган абаң балта жатады алокенин зарына бет алып бенде барбады айгырык салсаң алоке адамдын жаны калбады алокенин алдында абдан турдуң алпы бар түркүн балбаны кагылышкан жандары жөн эле чыга турган жандары көк темирден тоң кийген батырлары башкача көк күбөнү жамынып көрчү болсоң алоке көк жолборстай чамынып кыргызды кырып кетүүгө келген экен камынып кошун алып кол жыйнап козголоң тумак чуу салып казына мыктап жууга камган экен каркы бар кереги бар пили бар алокеңнің ой жой емес кейішту балдары біліп ал алокенің күчөшү
Sanap bilip algısız 80'degin qarolun. Emi sanap koysoň 84. Üýüň güýgün Gytaýdyn anan serp algan jagı gyzyl ört. Tüsü suuk balbana tuzanyp ketken aldyňyz. Emi tük koýbay jyýyp algany. Adamdan başka sözlü var balvanının içinde. Tüsü suuk жалгыз gözlü var balvanının barasa. Çapçıkanın koybagan bir doňuzdun netinde. Bir jegende toybagan bedenen bölek türü var. Arıstanday türü var. Karmagandy kandagan gez bulgondu jaylagan. Çınay batın görgündü gez bulgon aman albagan. Anen gidip benden albagan. Arşumduk tuğ balvanı adamdın murodu kullagın. Tum margılınıp tağıngan müzididi jettik balvanı. İzdigin eken aloke bul dünnölek paydana. Ataloke çoň başka naysa gerden nukta eken. Ajayiptın okugan akıllı jettik kan eken. Kız talak burup seni dep kegenip kalgan jan eken. Alokeden tuğulgan emin altımız ulu var eken. Janan altın menden gümüştün. Alım salıp algıday. Güçöp ketse bir günü. Takırgırıp salgıday. Aylanı kantip kılabız. Atasın ölgün balla dep. Aylansa bunu jakıbım. Silerge karangılıp turabız. Bilgili bukun sözünde. Birinin algan balla dep. Bellik kıldım özümdü. Akbalta azarlap muna aytat. Alöken aldırıp salgan şunday tat. Akbaltan avan turganda. Tikeçi kan şıgaykan. Alda geldin tang tangdap. Çakçılık çang bolup. Başı çelek kan bolup. Kıyasız yolun çaldırıp. Kıyın düğünü samülkün. Emi Gytaýlarga kaldırıp. Azap tımıktap tarttırıp. Karulduğu balvandan. 60 nolu kegen attırıp. Kanı kaçıp alsırap. Entilingdep jügürüp. Emin ölüp ketçüdöy. Hayran jandan tüngülüp. Entilingdi bükümün aytat. Gytaý aldı jılkımdı. Kalmak buzdu mülkümdü. Tırgıt töktü kanımdı. Boy-boz boldu gılaytıp. Birçi mınday janımdı. Dugutta var akbalta. Tige çıkan şıgaykan. Ullakkan bara jakıpkan. Kara kanını segez ul. Aynası gidip dal bolup. Yürürümdün sazına. Yürülüp çiğin sal deme. Kalk çoğulgan döbödü. Kaldayıp çiğin kıl deme. Tige çıng aytıp kıyla gep. Kız talak Gytaýga. Kıyra julu jurtum dep. Kalk oturgot manjuga. Bul görgön çöngölöbüz. Kartıp turak biribüz. Şıgay turup muna aytat. Adam kuşunday aytat. Bolton menden alloke. Alışıp al jetebi. Degeninde günülü. Töbütüptü kapırgan. Kayasaň aytpay. Söz aytpay. Emi suraganın bereli. Bay menen balta. Çamındı göbele bolsoň ölürmüz. Ölüp kalsa gayran baş. Anan kıyamat yüzün görürmüz. Azal jetip gümbütsü. Gür azabın görürmüz. Artık çavaşım barında. Aylandı kantip bereyin. Kudurgan eken aloken. Eminmen itminen uzuldaşıp göröyün. Tige çıkan şıgaykan. Kayrat duzun akbalta. Akbaltan zarlap muna aytat. Uzun jıyıp algıça. Buzala jelek kızıl tu. Boy boylogun ızı çu. Çaڭo boğa burulup. Çuçusa saŋgal koyulup. Kakan çılap çu tartıp. Desi tügünü çırkırap. Desne yünü dırkırap. Nezaның başı vılkıldap. Emi koldum başı gitti. Kılkılda baltaçını bölüptür. Astı menen ayzaçını görünüp. Çaŋo boğa burulup. Turgotu teypil jıyılıp. Kalmağı bölük bölünüp. Jaňalı bagan bergene. Jabılıp kaptap gelgene. Jatartı jüңük tusu. Çalma urup jümük tusu. Koldan çırmap nayzana. Kolay tüböden açtagan. Soğuş dese süyünüp. Korkup koltuğu kaçmagan. Jan aylasın tavalbay. Şaşkan kırgız mından köp. Janım kalar ebeken dep. Intilingdep toboylup. Kaçkan kırgız mından köp. Oşondoğu tayılıke. Oşonu buzup bulgınlap. Katınlardın barısın. Karellecek tulgınlap. Kayrat tunun barısın. Takır aydap bulgınlap. Meyman gana beysaray. Emi bekendigi bir dalay. Türgü güzürü etdemek. Emi tüpkö min tipçettemi. Janaň aloke menem bol tokan. Buyruk kılıp döngögö.
Tilli başka dilinde kıstalak buruttun bizge düşman zilinde soyup jerge tapta dep batır döngü kapta dep öldürüp jerge tapta dep gece burut noygut barında oturga koygun sangara bazgan algan tümen mal tügöl teyip kettele menin tügönmöy durgan öcüm var türüzün ölgön buruttun tört tülgün çaçala kanım baylap kırala karasın talap tunala kaya şak birgende kaltırbay çoğun kırala kıstalak buruttun kızığına gireli kuzuldak ketse kuratıp kulgasın armap dileli ayda döngü kolayda kolun barın çok ayda el çetinden alloke ağıllı kıllı barala kudurup жатқан buruttun almanne mıkta valala tük gücürtün tük koyboy tük ötüp çavalala karanım ol tokan döngün aytıp bol sözdün emi jer jaynagan kol bonup anan kol sana kız mol bolup janan koşollu kara kandın sege sol barayga tar kep baştasa dep baştayt bizde kara kandını sege sol elek bары жаман болбосо канзаданын бир элек өлбөй туруп жүргөндө кай мураска жетебиз күчөгөн экен бугытай биз бир күрбүлдөшө кетели өтүп кеткен кара кан атабыздын чоңдугу аз болсо тонун сеңирдей кара тону бет алып ой бекемге конолу кайран балта баш болсоң азирет деп жалан анан жайлагын шайланып буңа айта берсең манастын сайраган дилден ал кетет дене бою тери кетет бу манас батыр баянын эми түбүнө чейин айтып ким жетет. Ой, азамат баракелде карачы мынакей ошол силердей жаш жеткинжектер мына манасты күпүлдөтүп айтып олтурса илгери аталарыбыз ошол угуп керек болсо Саякбай атабыз айтканда жамгырга карабай баласын кучактап алып угушуп атпайбы мына ошондой деңгээлге буюрса дагы жетебиз. Кыргыз угармандары башка чет өлкөгө манасчылар чыкканда ал жакта деле түшүнбөсө абдан угушуп атат, көңүл бөлүп дем кылып, анткени манастын бул руху бийик дегенде, касиети бар дегенде ошол нерселерге буюрса силер да жетип кыргыздын желегин желбиретип манасты дүйнөгө тааныта бергиле демекчибиз. Ал эми биз кайрадан ушул Ыбрайым атабыз жөнүндө сөз кылалы. Мына Акынбек мырза классикалык изилдөөлөр деп 2 китеп турат колубузда. Негизинен ушул 2 китепте тең Ыбрайым Абдрахманов жөнүндө жазылган болуш керек. Түзүүчүсү ким, изилдегендер кимдер, ушулар боюнча айта кетсеңиз. Эми түзүүчүсү Кубат агай Ибраимов, Кубат агай түзүүчү болгон, мен терүүчүмүн. Агай экөөбүз тең корректорбуз. Анан ошо китепти түзүп атканда, кол жазманы терип атканда бул мамлекет тараптан көлөм деген маселе бар да. Анан ошондон баягы бир китепке батыралы десек, бир китептен ашып кетти. Анан 2 китепке көлөм жетпей калды. Ошондо Нарынбек Өскөнәлиев деген агайыбыз ушул Абдрахмановдун макал лакаптарын изилдеп жүргөн киши экен бул. Анан ошондо макал лакаптардын аны байланышы менен кошо турган болуп калдык. Ошондо көлөмү чыкты да, 518. Мынакей бул аягына. Ооба, аягына ошондон көлөм чыкты. Анан негизи эми Абдрахмановдун изилдей турган негизи эле кол жазмасы өтө эле көп да. Анткени 800 басма табакка жакын да. 800 басма табакка жакын. Ошондо бир басма табак 17-18 бет менен эсептелгенде ошо канча болот? Аябай көлөмдүү да. Эми негизинен ошондо этнография бар, манас бар, тарых бар, өзүки чыгармачылык бар. Ал эмес ар кандай жанагындай куудулдардын сөздөрүнөн бери жазып калган да муну. Эми муну терүүдө азыр кол жазмасы сакталып турат, өзгөчө манасы 182 инвентарлык номерден 191-ге чейинби ушундай инвентарлык номерде сакталып турат да. Анан ошо манасы 3 тептер, Семетей 4 тептер, анан Сейтеги бир аз чаканыраак. Эми Ыбрайым Абдрахмановдун айтып өтпөдүкпү, өзүнүн ордун аябай эң билимдүү адамы депчи. Анан бул киши ошол 22-жылдары бул кайра эле ушул эле Алматыга барып
Атайым мугалимдик кесипти дагы окуп келген. Кайра ушул эле жерден Кыргызстандан эле дагы бир атайын 3 айлык билимин жогорулатуучу атайын окуу жайлардан өткөн киши да. Анан бул Сагынбайдыкын бүткөндөн кийин Семетейди жазууга киришип калган учурда бул киши ооруп калат да, Сагынбай. Анан ошондо Сагынбай айтчу экен, мен негизи уруумду, ата бабамды колдоочу бул Семетей депчи. Анан мен өзүм Семетейчи элем деп айткан экен да. Анан ошондо ошол Ыбырайым Абдрахмановдун өзүнө айтканы бар экен, өкүнүпчү ошо Семетей жазылбай калды депчи. Анткени өзүм Семетейчимин деп Манасты жана анча деңгээлде айтып аткан киши Семетейди эми укмуш деңгээлде айтып берсе керек да. Андан кийин анан 37 жылдан баштап анан бул кайра Саякбайдын жазуусуна, айтуусундагы жазуусуна кол жазмага кирише баштаган да. Эми бул киши 80ге чыккычакта дээрлик эле өзүнүн өмүрүнүн баарын илимге арнаган киши. Өзүнүн баардык өмүрүнүн баардыгын, ал эмес ошол Шапак, Тоголок молдо мына ушул кишилердин баардыгы өзүнүн көзөмөлүндө туруп, анан кийин эмесин Манасын варианттарын, өзүлөрүнүн варианттарын жаздырып түшүртүп калган да. Өзү көзөмөлдөп баардыгын. Эми Абдрахмановдун өзүнүн вариантына кайрыла турган болсок, албетте бул Орозбактын вариантына окшош деп айтылат да. Себеби бул кишини Манас айткандай эң негизгиси баягы биринчи илимде көбүнчө баягы түш көрүү мотивине карайт да. Бул жигитти эшикте отуруп бул жигиттен да сурап атпаймынбы? Түш көрүү мындай түш болобу депчи. Анан ооба деп жооп берди. Бирок Абдрахмановго бул көп илимпоздордун бул тийиштүү эмес деп жүрөт да. Анткени эми бул киши түш көрүшү мүмкүн эле, бирок ал жөнүндө айткан эмес да. Бирок бул устат шакирттен өткөн киши. Биринчи эле 7 жашында Акылбектин аркасынан аябай 15-20га чыккычакта аркасынан жүрүп таалим алган киши да. Андан кийинки эле Орозбаков, Саякбай, Шапак, Тоголок молда ушулардын баардыгынан алып отуруп бул кишинин өзүнүн варианты өзүнөн өзү жаралып калышы бул толук шарт да. Канчалыгын анын үстүндө өзү аябай билимдүү киши болгон. Анан ал эмес бул кишиде кийин анан бул вариантын окуп атканда өзү эле түшүнүктүү болуп турат. Анткени бул ошол учурда жана 52-жылда Манас боюнча атайын негизи эле фольклор боюнча конференция өтүп, ошол конференцияда бул киши сөз сүйлөгөн да. Манаска ислам дининин кирип кетишинин себебин түшүндүргөнгө аракет кылган. Анткени ошол убакта панисламизм, пантүркизм деп Манаска аябай катуу чабуул жасалган да. Ошондо анан бул киши ошону түшүндүргөнгө аракет кылганда анан ошондон кысым калганда, бир идеологиялык кысым калганда ошондон себептенби бул киши Манасында ошон бир супсагыраактай да Орозбактыкына карагандачы. Себеби баягы сюжет жашынакай эле келатып бир жерден үзүлүп кетип, анан кайра куралып кеткендей сезилет да. Себеби ошол муну кысымга алганда диний түшүнүктөрдүн баардыгын алып салган бул киши. Негизинен анан ошол 52-жылда талкуу болгондо ал учурдагы адамдардын көбүнчө муну фольклор катары, озеки чыгарма катары карабай эле, айрымдары бир тарых катары карап, бул чыгарманычы, менен Манасты. Тарых катары карагандагы анан кийин эч убакта тарыхта Кыргыз менен Кытай чабышкан эмес деген доомат коюлган. Мына ошондо Ыбырайым Абдрахманов муну вариантында негизи эле Кытай менен Кыргыздын согушканы жок да. Муну калмак деп атат. Алып таштап Алып таштап калмак. Анан диний түшүнүктөрдө жанагы кожо, молдо деген сөздөрдү да аябай аз колдонууга аракет кылат да. Эми бул кысым көрсөтүлгөнү, вариантында көп нерсени алынып калган, ошондон эле көрүнүп турат. Эң негизгисичи. Анан эми булардын Орозбаков менен негизги сюжет окшош деп айтылып жүрөт, бирок айырмачылыктар да бар албетте. Айырмачылыктар да бар. Эң негизгиси эле башында көз жүгүрткөндө эле Абдрахманов жалаң ыр түрүндө
айткан. Орозбаковдун башында башталганда эле негизинен кара сөз менен башталып келип, баягы кара бөрүктүн кандайча келин болгону, бакайды төшүнө атып коюп жаа менен. Анан кайра келгенде баягы уялганда бакайды көрүп баягы жаа менен төшкө атып койгон, өзү кара бөрүк аябай баатыр кыз болгон да. Анан кайнагасы болуп калды Манаска никелеп койгондон кийин. Анан көргөндө келип анан уялгандан жүгүнүп ичкен же болбосо каччу экен да бакайдан. Анан ошондон кыргызга бул жагып калып анан салтка айланып кеткен. Салтка айланып кеткен деп айтылат да. Анан ошо Манаста ошонун баардыгы кара сөз менен баяндалат. Эмеде Орозбаковдо, Абдрахмановдо башынан баштап эле бүт ыр түрүндө кетет да. Эми Абдрахмановдун дагы бир айырмачылыгы канкор деген сөздү такыр колдонгон эмес. Канкор Манас, Айкөл Манас айтылат. Ошол канкор Манасты бул көбүнчө ошол Айкөл менен, Арстан, Шер менен алмаштырып койгон да. Себеби ошол ал деле ошол 52-нчи жылдардагы кысымдын таасири да. Анткени канкор деген сөздү булар укмуштуулардын көбү эле башкача түшүндүрмө берип, бул деген кан төккөндү жакшы көргөн киши, бул деген кан ичкич болгон деген чечимдерге келип анан кийин Манасты тепкилей баштаган эпосточу. Анан ошондо эми мунун негизги түпкү мааниси канкор дегендики кандан коркпойт бул киши. Мындай баатыр деген бул эпитет да. Муну түздөн түз түшүнбөш керек да канкор деген сөздү. Бул ошол убакта ошондой түшүндүрмө берип коюп эле. Анан канкор деген сөздөн улам бул канкор деген сөз алынып калган. Муну такыр колдонгон эмес да. Эми көп сөздөрдүн колдонгон эмес Абдрахманов. Ошонун себептен эми көлөмүнөн алганда Орозбаковдон бир топ эле кыска да, бир топ эле айырмачылык болот. Анткени жалпы Манас Семетей сейтегин алганда 58 миң сапка жетпеген ыр сапта турат да. Ошонун Манасы бир 27 миң ушундай сапта эле. Анан эми сюжеттин айырмачылыгын айтып берсек ого эле көп да. Анан мисалы Манасты Орозбактын вариантында кара бөрүктү дагы ошол эле Шоруктун кызы Акылайды экөөнү тең Олжого келет. Экөөнү тең Олжого чаап алат да. Ошондон Манасты эптеп эсине келтирип эс алдырыш үчүн кыздарын тартуу кылып келип анан жан соголоп калып калат эмеспи? Ыбрайым Абдрахмановдо тескерисинче бул куда түшүп барып эле кадимкидей эле куда түшүп үйлөндүрөт. Эми бул ошолордун баардыгынын бир кайсы бир деңгээлде бир 2-3 бөлүк менен карасак болот да. Эң негизгиси ошол учурдагы жанагы кысым биринчи. Экинчи маселеси бул өтө билимдүү киши болгон. Билимдүү. Анан ошону бир кандайдыр бир адамдарга бир жалпы журтка бир жеткиликтүү кылып бир салттын бир башкача багыты менен жеткиргенге аракет кылган да бул кишичи. Эми андан кийин ошол Манасты айтууда бул киши өзүнүн кол жазмасын түшүрүп анан ошо 60 жылдары өткөргөн экен да. Ошондо деле баягы Союздун ошондой бир идеологияга таасири күч болсо керек да. Анан кийин бул кайра эми Семетейде кайра жанагы сөздөр кайтып келет да. Канкор деген сөздөр, мисалы исламдын түшүнүктөрү бардыгы мурдагыдай эле кеткен да, башындагыдай эле. Кайра ордуна келип. Кайра ордуна келип. Толук эмес эми бирок келет да. Эмеде Манаста такыр алынып калган булар. Жакшы, мынакей ошол Абдрахманов атабыздын чындыгында эмгеги көп. Бул нерсе дагы эми азыр негизинен аз эле нускада чыккан болуш керек булар дагы. 500 нуска деген эми мектептерге десек, университеттерге десек деле жетпейт да. Болушунча гана бирөө аракет кылып, ошол ар бир мектепке жок дегенде бирден китеп жетип калса да Кыргызстанда, университеттерге дагы бул чоң иш болот. Мына ушундай Куштарбек, Эрмекке окшогон кызыккан балдар аз болсо дагы кирип ушуларды окуп чыкса дагы тереңдейт, дагы таасир алат эле деген айтат элек. Эми Куштарбек дагы күтүп калды окшойт, мына ушу Манасты айтайын деп келдим эле атайын дегенде. Анан
Эми куштарга берели кезекти. Кайсыл жерден айтып бересиңиздер? Манастын хан көтөрүшүн Сагынбай Орозбаковдун варианты. Аңыртып елін ашысып, Алтайдың түйдін басысып, қайта келді еліне, мамырдың сары чөліне, айдың көлдің жегіне, байжақып қонған жеріне, бары келіп қалғаны, бастан аяқ көргенін, баяндамайтын салғаны, екі күн елін өргітіп, өткірлер ойлыға пыр деп, туыс-туысыбыз жоқ болды, дұшманды қылларға пыр деп, бірдіге масы безілдеп, перікзаданлар келсін деп, қанжағы бастап қарысы, ақылмандар барысы, жиылысы бол тұрып, тамағын тартып бол тұрып, қанға қылды қастықты, қария жақып кеп айтат, башаға қылдық мастықты, Алтайдағы қалмақтың арынан айдап жібердік, айыл келдік аңайдан, аңгер бойы жіберлік, езілменен нұраны, үзібін алып тұралы, барсқан менен зарқанды, бабыл менен дарқанды, аяқ жағы аягүз, арасында сарарқа, тары жетті оролто, ізгал деңіз көліне, ташы үйле чөліне, қытай бербейт деп ойлайм, анжан қашқар жерінде, бұзық қылса қашарбыз, бұздамандың белінде, тарын бойы ұзын то, қашқан жетті қызыл то, қарап тұрсаң қалайық, қандың бары болды да, қамдан бассақ болбойтқо, қырғыз қазақ түркілі, қалбайт демін амансо, башы көргөл аяғы түй, чолосы жоқ тіккені, мұздабаған көлі бар, мұңғанған түркін елі бар, анжияндам алоке, қайнаған қапыргені бар, сірәділөнің өлтіріп, тағы ошондон бер жаққа, қозғол оғын жайы бар, ұрыл тонын ұшында, оны жөртті бар ұшында, тажиктің бары бұқарда, жеткірбет бізді бұлларға, мекені жұрттың барат дейд, бұтырге келбет тарат дейд, андан ақ пайғамбар шыққан дейд, артарапты қапырдың, атшып дусын шыққан дейд, алардың қылған жұмысын, ар адамда сөз қылып, ақылмандар ұққан дейд, түркекен біздің атабыз, түппежінге жап-жақын, Алтайды жердеп жатабыз, қалайықтың барысы, қыраған екен қақанға, қадемі жетіп кеп жаңа, ортадан шығып жо болдық, қамаса қайдан со болдыға, тұлқын қалмай қырынып, тұмсығымыз қатпайлық, тұйғым ентіп жатпайлық, парыласа көп төсі, паллекетке салмасын, баш көтерді түріктерден, пала қалмай қалмасын, ұруға чыңдығын қылып, таң атпаған түн қылып, еркегіңден барысын, таманға бас жүн қылып, сатқа салып, пұл қылып, санға салып, пұл қылып, сойдалдың барын өлтіріп, сапыпыңды тұл қылып, сынымайманның айдатып, сайғаш қайды жайлатып, аталудан түк қойбой, ойдап жүріп қырбасын, артарапты сайлатып, жалынған жанны қалат дейд, тұбыра берсе көбіріп, жалғап құдай салат дейд, елдің бері жетінде, үзбіз ол баратса, еріңе қабар салалы, мұрда қытай көп төсі, бұғарға қабар салалы, кебілдеген жері бар, аны жатқан бақалау, ауырдың сусын жақалап, кеңірі қырғыз әне бар, өлгөніңден көргөнің, ойлоның ар ошоны, ойлон болған қытайың, ондырбасқа оқшоды, ошоны айтып байжақып, ортасында тоқтоды, айтқан сөзін ұғышты, ақылдасып тұрышты, ізіне алды кебірі, баянасқара қылған ұрышты, 11 елші келгенін, ойлоңдой біз дегенін, 900 аскер қол алып, Алтайды көзді жол алып, нөгеріп алған келгенін, Алтайлықтың қиласы, анжыды көзді кеткенін, айтып тұрышты, арты жақын жұмышты, өкім болмай өнікпейд, өтінше бұжы жөнікпейд, басы болмай марыбайд, басаламан зарыбайд, қаз болмаса қар болмайд, жырақты кеші зар болмайд, жайыт болмай мал болмайд, жабыта дұшмандан қоймайд, бекері болмай бек болмайд, бекер жаты жеп болмайд, қара болмай қал болмайд, тені болмай жан болмайд, тегереги бары жо, тіспеде дұшмандан қоймайд, қақан дестің жаныңда, көтерің көрғаныңда, қан көтермей болмас деп, қапса дұшман қоймас деп, қан жұрт болып қалалық, сордық қызда дұшмандар, қарап қылған бололық, өліп қата қоқыстан, бүршін құрға тололық, бекер жатпай ендікпей, түрі болса барыбыз, бүрдөбөде бололық, белі қаты бүріні, бек көтеріп қойолық, қаға бар саланған қайратып барып бүріні, қан көтеріп анал,
Kadırluğan kıvılmışsa Azıktan bildi vallalık Hazır kendim baldare Hatsız eline görünür Haradan gelgen kabardı Onda bilbey görünür Hasandan turulgan baldare Kıyamet kağadan taşladı Kaçıgarı adamdan Kaçaylasa başladı Kandın basın kan jutar Kardın basın kar jutar Karşıka kaldı tegirdin Kırsa düşüp kırgızga Kalgı durgan keskeldi Küpüzür başka dil alıp Küpkün baydın baldare Çanal kıçka jalındı Körak kandı jalgan dep Köbaraganna kuday dep Susada gördü valandı Kürüçüydeki makuluk Göz askada karabay Kızgağanda salbasbay Kafasında hep kırılıp Kıyleyeli gegengedi Ting tarattı tingrim Gözün jap adamdına görgüz kıldı Tengirdin Eyemi emne kıllalık Kalay kalkım jalpın Kayradan akılıştı manastı Kan götür vanalığı Jalpıga kabar salalı kayıptan geriye manastı Oşa kan götürüp Bara keldi бар бол куштар мынакей карачы ушинтип манасты айтып күпүлдөп атканын канча деген энергия канча күч ошол манас атабызды хан көтөрүш оңой болгон эмес кыргызды сактап мынакей канча деген элге журтка тааныткан ошондуктан манас атабызды дайыма биз жүрөктө туу кылып бийик сакташыбыз керек ал эми ошол манас атабызды манас эпосун бизге чейин жеткирген мына Ыбырайым Абдрахманов аталар ушуга окшогон канча деген кызматкерлер канча деген ошол чуркап жүргөн ошол убакта азыр мына Акынбек мырза айтып аткандай ал кезде дагы ичинде көрө албастыктар болгон ошонун ичиндегилерин алып кайра бурмалап башкача кылып отурушуп айтор ушул манас жоголуп кетпес экен сактап калалы деген тилек менен кандай гана кызматты кылышкан булар керек болсо буларга кайра ошол акы албай кайра барктап көтөрбөй буларды артынан куугунтуктап түшүп не деген кыйынчылыктарга кабылышкан керек болсо ошондуктан эми ал кишилердин руху жанданып ыраазы болсун дегенди айтат элек себеби азыркы мезгилде кудайга шүгүр мына изилденип момундай болуп жакшынакай жыйнактар чыгып атат кеч болсо дагы кайрадан ушу жанданып чыгып аталарыбыздын аты кайра элге чыгып атканы чаң басып жаткан жерден тазаланып алынып атканы бул дагы ушул баягы илимдер академиясынын чоң иши чоң жумушу сиздерге да ыраазычылык билдириш керек дагы көптөгөн алдыда толтура болуш керек изилдөөлөр негизде жана айтып кеттиңиз ошол баягы куудулдарды дагы ошол кездеги макал лакаптарды дагы бул жазып калтырган депчи карабайсызбы манастан кийин аларды дагы бул өзүнчө жазып кошо изилдеп жазып жүргөндө ала жүргөн окшойт ошолорду дагы базып таза чыгарасыздарбы же чыкты беле чыга элек албетте темалар келечекте булар өзүнчө колго алынчу нерсе албетте эми ушунун баардыгын убагында пландап убагында ишке алып барып аткан биздин ошо жетекчиликтин аябай эмгеги зор мисалы мелис агайдын Акматалиев Абдылжан агайдын баардыгын өзүнүн колуна алып баардыгына чуркап баардыгыбызды ошо силерге киргишкиле иштегиле силер баардыгыңар чогулуп иштеп бириң мотор болсоң бириң дөңгөлөксүң бириң токтоп калсаң бүттү калганыгар калып калат деп баардыгыбыз бир манаста дейт эмеспи бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып депчи ошондой бир иш алып барууунан бүтүп калды да бул иштер эми дагы изилдөөлөр болот албетте эми баягы текст чыгып калды эми мындан ары жагы ошо тексттеги маселелерди кайра козгоп чыгып алып чыгып текст албай калган изилдөөлөр тексттин ичиндеги бир кайсы бир доорго таандык изилдөөлөр өзүм темама эле кайрылсам ошо Абдрахмановдон да мен карап чыктым өзүнө тиешелүүлөрүнчү эми толук болбосо дагы кайсыл китепке кайсыл вариант болсо деле кайрылып атса кайсы максатта окусаң ошо максатты багыттап карап кетип отуруп эле калганы калып калат экен да
Мен эң негизгиси максатым баягы кол жазманы окуп анан кайра ошону компьютерге түшүрүү болду да. Анан баягы негизи бирок Абдрахмановдун колу аябай сулуу. Анан баягы кээ бир жерлерден баягы кошуш үчүн тиги капталына жазып мындай стрелка менен берип койгон, баягы ошолор менен эле алек болуп атат, анан өзүм темага көп көңүл бурулбай калат экен да. Бирок ошентсе дагы баягы 3-4 бир мисалдарды алганымда эсимде да, ошо жазып алгам ошолордучу. Мисалы калмактардын ишенимдеринен, Кыргызда жанагы Байыртада эле мамы болгон ишеним укмуш болгон. Ушу мамыда көп варианттарда бул мамы маселесинде бир көп байкалбайт да. Ыбрайым Абдрахмановдун ушул вариантында ушул берилгени бар. Мамыны мисалы кайсыл учурда Кыргызда жоо чаап кирсе дагы ошол жерди бирөтөлө тыптыйпыл кылып жок кылабыз дей турган болсо, атты чаап келип эле мамынын башына ороп туруп анан мамыны жулуп кеткен да. Жок болду. Эрдин башына. Демек ошол уруунун жолдошу элдин бул түндүгү түштү. Бул такыр тыптыйпыл жоюлду деген сөз да. Анткени эми бул 6 айлыктарда дагы деле укмуш күчүндө да бул нерсечи. Эми баягы орусташып кетти го, бирок ошону сактап калгандары бар экен. Анткени мамыны бир үй бүлө куруп, жаңы үй бүлө курулуп, бир мамлекет курулгандан кийин ошол жерге сөзсүз кандайдыр бир шамандын жардамы менен анан атайын мамы орнотулган да. Жана атпайлаган эле мамы кадимки. Анан ошол мамыны алар өмүрү өткөнчөктө ошол жерден анын тим эле көзүнүн карайгындай сактаган да. Кыргызда да бул түшүнүк болгон экен, мына Абдрахмановдо да байкалат да. Жакшы, мынакей бизди билинбей отуруп убактыбыз дагы келип калган экен. Эми кыскача жыйынтыктоочу сөз өзүңүз. Эми кыскача эмне дейбиз? Ушундай биздин жаш манасчыларыбызга өркүнүңөр өссүн, өмүрлүү болгула, ошо манасты бир эле кыргыз элин эмес дүйнө жүзүнө даңктап жүрө бергиле. Анан ошол биздин илим постубуз айтып калат, ошо Горгийдин айткан сөзү бар экен. Илим техника өнүккөндөн кийин бул фольклор деген нерсе бара-бара жоголуп кетет депчи. Эми Кудайга шүгүр бизде сакталып атат. Жаштар улам бирин алып кетип, улам айтып өркүндөтүп атат. Анан ушундай сиздерге да чоң рахмат, ушундай бир манастын кайсы бир азыр телевидениеде жеткирүү бул да бир чоң бир булак да, элге жеткирүүнүн бир чоң булагы да. Ошо сиздерге да рахмат. Ошо эң негизинен ошо жакшы изилдөөлөр, ушундай жакшы биздин жаштарыбыз боло берсин, өнүгө берсин. Рахмат, Эрмек мырза, кыска ошо биздин инилерибизге дагы көп манас айтуусын каалайбыз. Биздин жеке эле телевизордон көрүш эмес, мындай жеке дүйнөдө чыныгы жашоодон да көрүп биздин укса болот да, мындай чакырып, байке келиңиз сиздин угалы деп, сизге шакирт бололу десе биз жок дебейбиз. Дайыма даярбыз. Жакшы. Куштар. Мен дагы ушул кичинекей инилериме манаска чакырам. Ушу манасты, ушу манас атабызды даңктап, барктап, даңктап жүрөлү. Ушу манас атабыз эч качан унутулбасын. Баракелде, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул ар шаршембиде келип, ушул манасты изилдегендер, манас эпосун изилдегендер, деги эле манасчылар дайыма ушул студиябызда эшик ачык, келиңиздер, дайыма чогуу бирге иштешип келатабыз. Элдер менен Илимдер академиясы дагы мына 1 жыл бою ошол келип иштешип атабыз. Дагы алдыда көп кызматташабыз. Бар болуңуздар демекчибиз. Манасчылардын ийгилик каалайм, күпүлдөп манасты айта бериңиздер, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз аягына келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча эсен болуңуздар.